Алардан кабар алып келген дегенсиз. Азыр бир жакшы сөз айттыңыз да, ушу мигрант дебесек депчи, сөзгө экият болуу, сөзгө маани берүү, сөздүн күчү боюнча дагы сурайын деп атам. Тилекке каршы азыр ушул иштеп жаткан парламентке кандай жаман сөздөр айтылды. Анан өкүндүргөнү мени ошону өздөрү айтып жатат да. Баягы өсөр элдин балдары бири-бирин баатыр дейт, өчөр элдин балдары бири-бирин катын дейт деген бир сөз бар кыргызда айтылганчы. Анан ушул сөздүн кудурети жөнүндө сурагым келет сизденчи. Сөздүн күчү өтө күчтүү түшүнгөн кишиге. Биз илгертен сөз багып, сөз баалап келген калкпыз. Бизде жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Анан өнөр алды кызыл тил дейт. Кызыл тил деген сөз бул сөз. Ошол сөздү убагында, учурунда таамай айтып билүү. Күч атасын тааныбайт деп койгондун дагы бир түпкү мааниси, макалдын мааниси, эгерде кеп кезеги келгенде деп айтып атпайсызбы? Кеп кезеги келгенде сөзгө чоркок болсоң, бизде дагы бир керемет сөз бар. Сөзгө сөлпүк, кепке кемтик деген. Сөлпүкпү же сөлтүкпү? Экөөнүн айырмасы жок болуш керек, э? Экөө бирдей эле. Ошол сөлпүк болуп калыптыр, сөз таппай калыптыр деген сөз же сөзгө жыгылып калыптыр деген сөз. Бул намыстан аябай күчтүү болчу да, намыс ушунчалык кепке калып калдым, сөзгө калып калдым, же атадан калган бир жаманат болуп калат, же элден калган жаманат болуп калат. Кийин эл сөз кылат деп. Кадимгидей коркушчу, титирешчү, эртең эл эмне дейт деген сөз ушунчалык чоң тосмо болчу. Бүгүн туура айттыңыз, не деген сөздөрдү айтса деле, кабагым кашым дебей, карт кекирип коюп, күлүп коюп, арсыз жерди карап жылмайып коюп, кете бермей болуп калды. Демек, сөздүн баркы кетти, сөздүн баасы кетти. Сөздүн баасы качан көтөрүлөт? Коом маданияттуу болсо, коом сабаттуу болсо, анан эки киши сүйлөшүп отурганда ошол кишилердин сүйлөшкөн сөзүнүн маанисин чече билсе. Ошондо сөздүн күчү. Кепти тааный билсе. Кепти билсе. Себеп туура сөз айтылган болсо, ар кандай киши аттан түшүп салам берген да. Кеп туура болсо, сөз туура болсо, сөз ээсин тааптыр деп калчу. Же сөз эмес бекен деп калчу. Азыр андай жок. Ошол кепти тааныбай, сөз тааныбаган үчүн ушундай кырдаал болуп жатат. Мына массалык маалымат каражаттары деп атап атасыздар, социалдык тармактар деп карап атасыздар. Караңыздарчы, айланайын, Кудай сактада, Кудай сакта, Кудайдын өзү гана сактасын. Биздин улутчалык мындай бир жаман сөз, жаман ооз элди табыш мүмкүн эмес болсо керек. Бүгүнкү күндөгүдөй абалга түшкөн эмеспиз, Түшкөн эмес. Айрыкча соңку бир айдын ичинде. Соңку бир айдын ичинде аялды аял дебейт. Аксакалды аксакал дебейт. Кыз баланы кыз бала дебейт. Оюна эмне келсе ошонун баарын жазып атат, ошонун баарын айтып атат. Мына Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы азыр мыйзам карап атат. Мына ошондой социалдык тармактарда өзүнүн сүрөтүн коюп, өзү катталган гана кишини. Демек, фейктерге каршы. Фейктерге каршы. Бул фейк деген бүтүндөй коомду жок кыла турган болуп калды. Биринчи жолу билесиз, мына Египетте ушундай төңкөрүш болгондо ошол социалдык тармактардын күчү менен кеткен. Кыска мезгилдин ичинде түшүндү, аябай катуу жаман адашуучулукка барып калгандыктары. Бүгүн ушул социалдык тармактардын күчү, мына Москва Ломоносов университетинин профессору Александр Кабринский деген профессор бар. Ошол киши бир сөзүндө айтты да, автократия деген бар. Бир кишинин авторитети менен башкарган. Демократия деген бар. Элдин эркиндиги деген. Анан тирания деген бар. Ушул сөзгө жаңы сөз киргиздим. Нетократия дейт. Нетократия деген бул интернет дегенден алынган. Нет. Тармак. Нетократия. Социалдык тармактар башкарып калды дейт. Өтө кооптуу кырдаал. Өтө кооптуу кырдаал.
себеп социалдык тармактарга ким экенин да билбейсиң да, жанагындай арыстандын сүрөтүн тартып алып, карышкырдын сүрөтүн тартып, бүркүт болуп, шумкар болуп кире беришет, бирок ар жактарда отурган чычкандар да. Мына ушундай зөөкүрдүк, антигуманизм, пастык, аябай баягы алатактар, коомдук алатактар бүгүн өзүңүз жогоруда баса белгилегендей мындай бир аябай күчөп турган мезгили. Бул жолдон биз кантип чыгабыз? Кантип жолго салабыз? Жалпы маданиятты көтөрүш кайтабыз? Жалпы маданиятты көтөрүш керек, бул бир. Экинчиден, мамлекет кандайдыр бир көзөмөлгө албасы керек. Муну тайраңбай деп коет. Мамлекеттик идеология керек. Идеология десе эле айта бересиңер да, мамлекеттик идеология керек деп. Идеологиянын кереги бир гана жол менен кабыл алынат. Улуттун улуттук жүзү кандай болуу керек? Улуунун орду кайсы жерде болуу керек? Кичүүгө кандай ызат, сый, урмат болуу керек? Аял кишинин орду кандай болуу керек да? Эр азаматтын орду кандай болуу керек? Ушул эле намыс. Мен айта берип чарчадым деп айтканымдын себеби ушунда турат. Кыргызда керемет макал лакаптар бар. Ким жаза алат ошондой идеологияны? Турат, идеологияң даяр, кыргыз. Ошол жерде жазылып атат. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Экинчи идеологияны карап көрүңүз. Бизде укмуштуудай эркиндик. Баш кесмек бар да тил кесмек жок. Бул сөз эркиндигинин туу чокусу. Бирок тосмо бар. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Ойлобой сүйлөгөн онтобой өлөт. Не деген сөз? Дүйнөдө эң таттуу нерсе эмне? Тил. Дүйнөдө эң ачуу нерсе эмне? Тил. Тил бул укмуштуудай курал. Бая жипсиз муунтуптур деп коет го. Жебез менен муунткан сыяктуу. Жипсиз муунтуп салыптыр деген сөз бул сөз менен муунтуп коет. Эгер кептин төркүнүн билсе, кепти түшүнсө. Бүгүн караңыздар, кереметтей айманчоктой болгон кыздарыбыздын даректерине не деген сөздөрдү айтышып атат. Кечээ өтүп кеткен көздөр өтүп кеткен залкарларга не деген сөздөрдү айтышып атат. Бүгүн көзүбүздүн карегиндей сактай турган аксакал эжекелерибизге, агайларыбызга не деген кептер айтылып атат. Сен кимсиң, садагам? Сен кай жерде окудуң? Кай китепти окудуң да эмнени бүтүрдүң? Сен кимсиң? Мен аябай таң калганым. Мына Рыспай Абдыкадыровдун ырларын чыгарып коюптур да. Ырларын чыгарып, өзүнүн аткаруусунда ырларын чыгарып коюптур. Бир канча киши керемет деп момундай койсо, бир канчасы момундай кылып коюптур. Эмнеге кыргыз? Айланайын элим, эмнеге? Сен Рыспайда мыктырдаганың үчүн мындай кылдыңбы? Же Рыспайдын обону жакпайбы? Эмнеси жакпайт? Эмнеге момундай айтчы? Дизлайк.